Саламатсыздарбы, кадырман спорт сүйүүчүлөрү. Кыргыз Спорт ТВ телеканалы назарыңыздарды Кыргыз премьер лигасынын алгачкы ошол биринчи турундагы оюндарга бурмакчыбыз. Бүгүн эми ошол Бишкектин Алга командасы менен Нефчинин Кочкор Ата командалары кезгелишет. Айтор ошол ар бир оюндар бул эми командалардын ортосундагы эң эле мыкты упайларга болгон беттештер десек дагы туура болот. Чындыгында буга чейин ошол премьер лигада 2 беттеш өткөн, алардын бардыгынын оюндун жүрүшүндө айтабыз. Ал эми бүгүн ошол Алга командасы ак кызыл түстөгү форма менен талаага чыкса, алардын каршылаштары Нефчи командасы көк түстөгү ошол футболка менен оюн талаасында бүгүн беттештерди өткөрөт жана мынтип азыр башкы калыстар оюнчуларды талааны тандыштырып турган учурда биз сиздерди ушул командалардын курамы менен тааныштырып өтөбүз. Алга командасынан баштай турган болсок, талай элеринен биринчи номерде воротада Руслан Амиров, команданын капитаны экинчи Марат Ажиньязов, 17-нчи ошол сан менен, 18-нчи Санжар Туракулов, 3-чү Илхом Камилов, 8-нчи Владислав Павленко, 11-нчи Орозбек Тимурулу, 19-чу Аманбек Манубеков, 10-чу Арлен Шаршенбеков, 22-нчи Манас Жутанов, 25-нчи Алувасен Алиерева жана 27-нчи Шухрат Рахманов. Ал эми ушул Алга командасында алмашка чыгуучу оюндарды тууралуу айта турган болсок, дарбазачы бар Руслан Чаныбеков, 15-нчи номерде Султанбек Бакытбек уулу, 5-нчи Бектур Амангелдиев, 73-чү Кайрат Изаков, 9-чу Нурсултан Абдурахманов, 23-чү Максат Алыгулов жана 20-чы Лихо Сонко. Демек, команданын башкы машыктыруучусу Хуршит Лутфуллаев, ал эми машыктыруучунун жардамчысы Руслан Сыдыков жана Давран Аскаровтар. Ал эми Нефчи командасында биринчи дарбазада Михаил Паюш, 4-чү команданын капитаны Ильяс Алимов, 3-чү номерде Азамат Абдуллаев, 21-чи номердеги Алмаз Маликов, 22-чи Манас Карипов, 9-чу Элхан Темирбаев, 8-чи Арген Жуматаев, 23-чү Аброр Кыдралиев, 7-чи Атабек Хайдаров жана 17-чи Умидилл Иминов болсо, 6-чы номердеги Сыймык Аскарбек уулу бүгүн мынтип команданын жаш оюнчусу борбордук бөлүктө дагы оюнун өткөрөт. Ал эми команданын ушул алмашууга чыгуучу оюнчулары 33-чү Темирлан Апаз уулу, 12-чи Эсенбек Үсөн уулу, 11-чи Элдар Молдожунусов, 10-чу Азамат Өмүралиев, 25-чи Александр Игнатенко, 91-чи Урмат Абдыкайымов жана 19-чу Аброр Аскаров. Ал эми команданын башкы машыктыруучусу Нематжан Закиров, башкы машыктыруучу Нурбек Жолдошов жана бүгүнкү беттештин башкы калысы Рысбек Шекербеков, ага капталдан жардам берүүчү калыстар Сергей Грищенко менен Артем Скопинцев. Бүгүнкү беттештин резервдеги калысы Медер Тайчиев жана мынтип ошол бүгүнкү беттешти дагы баштап алгандан кийин биз албетте эки команданын тең ушул өткөн жылдагы эң соңку оюндарын эске ала турган болсок, ал беттештерде албетте Нефчи командасы 3-1 эсебинде алган жеңип алган, бирок ал эми өткөн жылы быйыл эки командада тең ушул жаңы оюнчулар бар. Тагыраагы ошол коргонуу бөлүгүндө, алдыңкы чабуул бөлүктөрүндө айтор ар бири ошол мыкты оюндарды өткөрүүгө жана бат голдорду дарбазага жолдоого дагы толугу менен аракеттенишет. Руслан Амиров топ менен алдын көздөй узак топту узатат жана азыр эки команда тең ушул катачылыкка жол бербей, болушунча ушул каршылаштарын ылдам чабуулдардан кармаганга дагы аракетин көрүшүүдө жана алдын көздөй Арлен Шаршенбековдун жолдогон тобун Аман Манубеков менен топко Элхан Темирбаев көрөшүп көрүшөт. Буга чейин бул командалардын ушул жаштар курама командасынын ойногон оюндарынан дагы бири-бирин жакшы тааныйт жана Элхан Темирбаев топто адашат. Ошол эле учурда топту алдын көздөй оюнга киргизген бул Алганын оюнчусу Санжар Туракулов болду. Ал эми ушул өткөн жылы Абдышатада оюн өткөрүп жүргөн Аливасен Аливаре ал быйыл ушул Алга командасында дагы жана сол канат менен Нефчи командасы чабуулду баштап умтулат. Манас Карипов өзүнө ишенимдүү бир жазгы коргоочун жазгырып өткөндөн кийин андан ары Умидилл Иминов менен дагы каршы беттешти улантат жана ошол 3 бурчтук ыкмасы менен топторду ашырып бермеуүн дагы алдыгын көздөй чабуулдарды жасага
аракеттеништи. Эсиңиздерге салабыз, быйылкы ушул өткөн жылы бизден футбол боюнча өлкө биринчилигибиз топ лига деп аталса, быйыл эми Кыргыз премьер лигасы деп өзгөрдү дагы. Өткөн жылкыдай эле быйыл дагы ушул 8 команда күч сынашууда. Алардын ар бири ушул быйыл курамдарын болушунча күчөтүп, ушул эң мыкты беттештерин дагы өткөрүүдө. Кечээинки болгон ушул биринчи турдун алкагындарды оюндарды айта турган болсок, ушул Кан шаарындагы Спорт Сити стадионунда Алга жана Илбирс командалары кезгелип, Илбирс Алганы 3-0 эсебинде жеңип алды. Андан кийин ушул Ош шаарында Алай Кара балта беттеш өтүп, ал жерде Алай командасы 6-1 эсебинде кара балталыктарды жеңип алган. Жана бүгүн эми ушул эки команданын тең оюндун башталышындагы чабуулдар негизинен бирдей. Азыр Нефчи командасы сол канат менен топту алдыга киргизүүгө дагы ашыгышкан. Жана бүгүнкү беттештеги эң алгачкы бурчтан чыгарып берүүнү Нефчи командасы орундата алды. Айтор азыр командалар көбүнчө ашыккан жок. Ошол өткөн жылга караганда быйыл эми Алга командасында ойноп жаткан оюнчулар бул жерде ушул Аливасен Алирева, Шухрат Рахманов, Манас Жутанов деген сыяктуу оюнчулар ушул быйыл эми Нефчинин курамында алгачкы жолу беттештерин өткөрүп. Ал эми Нефчи командасында дагы өзгөрүүлөр бар. Ал албетте ушул Алайдан Илья Залимовдун Нефчиге өтүүсүн айтсак болот. Ошол сыяктуу дагы бир ошол Кара балта командасынан дагы бир нече оюнчулар Нефчинин курамына кошулган. Жана бурчтан көтөрүп берүү топко алгачкылардан болуп Нефчинин оюнчулары жетет. Жана каптал сызыгынан чыгаруу укугун Нефчинин оюнчулары айтор. Нефчинин оюнчулары ушул активдүү башталды. Санжар Туракулов топту оюн анчасынан үзүп чыгарган. Ал эми Манас Карипов, Алмаз Маликовдун топтун ушул дарбазаны көрдөй ашарганы оңдон чыккан жок. Кайрадан каптал сызыгынан оюнга топту Алмаз Маликов кошот. Жана ага ошол жакын кирип барып ойнодо. Орозбек Тимур уулу өзүнө алда канча ишенимдүү экенин дагы көрсөткүсү келди. Айтор кантсе дагы ошол ар бир беттештерди өткөрүүдө алар өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтөт. Аливасен Олувара менен Илья Залимовдун топ болгон талашы. Аливасен Олувара ал топтун ошол өзүнүн карамагында мыкты сактай аларын да билебиз. Ал мындай аракеттерин буга чейин дагы бир нече ирет ийгиликтүү жүргүзүп алган. Марат Ажиниязовго топту ашырып берет. Жана ал өзүнүн оң канатынан топту дарбазаны көтөрүп, бирок оңунан чыккан жок. Демек Михаил Паюш топту оюнга киргизет. Жана командалар бүгүн ошол Алга командасы 4 коргоочу менен беттешин өткөрүп. Ал эми Нефчи командасы дагы 4 коргоочу менен азыр Орозбек Тимур уулу беттештин башынан бери өзүнүн ошол активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Демек Алга командасы дагы бурчтан чыгаруу укугуна ээ болду. Дагы топту көтөрүүгө Владислав Павленко барат. Азыр экинчи кабатта буга чейин Нефчи командасынын беттеш жүргүзгөнүн көрө алдык. Владислав Павленконун киргизген тобун мынтип өзүнө ишенимдүү түрдө талаадан чыгарып кетүүгө Атабек Хайдаров аракетин көрөсүн. Алга командасынын оюнчулары көпкө күттүрбөстөн эле топту дагы өз карамактарына ала алышты. Жана алысты көздөй топту киргизип берүү азырынча эч кандай жыйынтыгын берген жок. Манас Жутанов менен Шухрат Рахманов борбордук коргоочулар. Алар эми ушул быйылкы жылдын эсебинен Алга командасы кышкы биринчиликте, андан кийин Ала Тоо кубогунда дагы беттештерин өткөрдү. Тажикстанга барып ошол
эл аралык мелдешке катышып келди. Ал жактан Худжан командасы ушул алгачкы беттешинде жеңип алгандан кийин экинчи беттешинде утулуп калган. Андан кийин ушул ал мелдеш тууралуу толук маалыматтар дагы жок болуп калды. Марат Ажиниязов азыр Арлен Шаршенбековго топту мыкты калтырып берген, бирок Арлен Шаршенбековдон мурун Нефчинин коргоочулары топко жетип барат дагы. Алар өзүнө ишенимдүү. Манас Карипов борбордук бөлүккө топту киргизет. Ашыкпастан гана жана албетте мында ашырып берген Манас Кариповдун жетип салды канча кыйын. Руслан Амиров өзүнө барган топту алысты көздөй киргизет жана топ менен барууда Арлен Шаршенбеков каршылашын жазгырууга аракетин көргөн, бирок ал анчейин оңунан чыккан жок. Жана Нефчи командасы эми өз ушул талаасына кайтуу менен дагы беттешти. Улантат Михаил Паюш. Ашыккан жок. Манас Карипов ушул сол канаттан өзүнүн болушунча активдүүлүгүн көрсөтөт. Ал ушул каптал коргоочу кызматын жолсо жарым ушул коргоочу кызматында дагы өзү мыкты көрсөтөт. Айтор бир эмес бир нече ушул позицияларда дагы ал өзүнүн ишенимдүү оюндарын жүргүзүп келерин билебиз. Азамат Абдуллаев топ менен андан ары Манас Кариповго жана Манас Карипов эки оюнчуну жазгырып өтүүгө аракетин көрөт, бирок алганын капитаны Марат Ажиниязов дагы буга чейин ушул коргоочу кызматын аркалап келген болсо, быйылкы сезондо ал эми ушул жарым коргоочу катары дагы өзүн көрсөтүүгө толугу менен ашыгат. Ашыкпастан Нефчинин оюнчулары арткы бөлүктө топ менен бири-бири менен ойношот. Михаил Паюш да топ жана ал коргоочуларды алганын оюнчулар бардык жагынан капталгандан кийин 21 номердеги Алмаз Маликов топту алат жана ашыкпастан туруп эле алган оюнчулардын ушул топтуу каршылаштарынан тартып алууда алдаганча ийгиликтүү беттешти өткөрө ала турганын дагы көрсөттү. Демек кайрадан ушул Нефчинин дарбазасынан оюндар уланат. Ал эми команданын капитаны Илья Залимов азыр ушул өзүнүн командасынын оюнчуларын бир аз салкын кандуураак жана ушул ашыкпастан беттешти өткөрүүгө дагы чакырат жана эч кимге азыр топту бергенге арга жок. Демек Илья Залимов мынтип алдыга киргизүүдөн башка аргасы жок. Манас Жутанов өткөн жылдын ушул өткөн жылдын жарым сезонун Абдышатада өткөрүп, андан ары ушул Нефчи командасында да жарым бөлүгүн жыйынтыктаган. Быйыл эми алга командасы менен келишимге кол коюп, анын ушул негизги курамында дагы беттештерин өткөрүүдө демек жок. Алдын көздөй топту ашырып берүү, эч ким азыр топту күтүп алууга дагы ыңгайсыз. Позицияда Аман Манубеков өзүнө ишенимдүү. Андан ары Арлен Шаршенбеков борбордук бөлүккө топту ашырып берүүдө катышылыкка жол берет жана Нефчинин оюнчулары топтун ошол болушунча каршылаштарынан тартып алууга дагы жана Нефчи командасынан быйыл Арген Жуматаев өзүн активдүү көрсөтөт. Айтор ушул Казакстандын футбол мектептеринин тарбиялануучусу болгон Арген Жуматаев Дордой клубу менен келишим түзүп, ал жактан ошол өзүнүн тажрыйбаларын топтогондон кийин өткөн сезондо алганын курамында дагы өткөргөн. Быйыл эми ошол Нефчи командасы менен дагы келишим түзүп, ал дагы өзүнүн ошол мыкты жанын көрсөтүүгө алдаганча ашыгууда. Демек Аманбек Манубеков топту толугу менен өзүнө сактай алган жок. Ал эми каптал сызыгынан топту оюнга Алмаз Маликов киргизет. Демек Алмаз Маликовго ким бар жардам бергени? Атабек Хайдаров топту өзүнө сактайт жана Атабек Хайдаровдон топ чыккандан кийин Шухрат Рахманов көпкө күтпөстөн эле борбордук бөлүккө топту киргизди жана сыймык менен Аброр Кыдыралиевге
Кара Тоорой оюнду. Санжар Туракулов. Жүргүздөн кийин эми ошол Невши командасын оюнчулары азыр топту кимге берерин да билбейт. Аливасан Алериева. Топту күтөт, жок. Канча дагы ошол коргонуу бөлүгүндө. Алга командасы алдаганча ишенимдүү дагы Аманбек Манубеков. Жок, бир оюнчуну жазгырып өткөндөн кийин андан ары топту өз карамагына сактоодо дагы мыкты Арген Жуматаев, мыкты алыстан бир ушул Руслан Амировду да текшерип көргөн, бирок андан ары Элхан Темирбаев, Манас Кариповдор бир канат менен беттешти жүргүзөт. Жана Манас Карипов ашыкпастан чабуулду баштап берген. Арген Жуматаев менен топко шыгышкан. Демек Азамат Абдуллаев алдыны көздөй топту узун киргизет. Жана Невшинин оюнчулары жеке-жеке ойноду. Алдаганча ишенимдүү. Манас Жутанов топту өз карамагында сактады дагы Руслан Амировго ашырып берет. Руслан Амиров андан ары оң канат менен дагы беттешти улантууну чечкен. Алысты көздөй топту чыгаруу жана Алвасен Алериева менен Манас Кариповдун топ болгон беттешинде. Манас Карипов азырынча ошол топту талашууда. Бир дагы кармаштын тура элек. Андан ары Шухрат Рахманов менен алга командасы сол канаттан беттешти баштоону көздөгөн. Бирок Атабек Хайдаров алдаганча өзүнө ишенимдүү. Атабек Хайдаров кирип баралабы деген дагы азыр болжолдолор бар. Эки коргоочу алдын тосот, бирок топту андан ары ошол дарбазаны көздөй азыр сокку жолдоду же чыгарып берди. Таптакыр түшүнүксүз дагы жагдайлар жаралуу болуп турат. Алганын коргоочулары арткы бөлүктө ашыкпастан бири-бири менен топторду ойнойт. Шухрат Рахманов алдын көздөй топту Орозбек Тимур уулуна ашырып берген. Жана аны тосуп алган оюнчу бул 21 номердеги Алмаз Маликов ийгиликсиз чабуулду баштады дагы. Андан ары алга командасынын оюнчусу Илхам Камилов дарбазаны көздөй узатылган тобу талан таштап чыгат дагы. Кайрадан Михаил Паюш ашыкпастан жарым талага келет дагы беттешти өткөрөт. Негизинен ошол биринчи турдун алкагындагы эң соңку оюн Дордой менен ошол өлкө чемпионуна жаңы чыккан Академия лидер командаларынын ортосунда дагы өтөт. Айтор Академия лидер командасын бүгүн эми ошол оңой олтоң дагы беттеш күтүп турган жок. Чындыгында ошол эң тажрыйбалуу атаандаш менен баштоо бул дагы өзгөчө. Элхан Темирбаев Марат Ажиниязовдон жазгырып өтүүгө дагы аракетин көрө албады. Жана Шухрат Рахмановдун сол канатка Аман Манубеков ачекин көрсөттү. Аман Манубековго мыкты чыгарып берүү, бирок Ильяс Алимов өз учурунда ошол коргоочулук кызматын аркалады дагы. Аманбек Манубековго караганда топко дагы алгачкылардан болуп кирип келүүгө жетишкен. Азыр Аманбек Манубековдун ордуна ошол арткы бөлүктө Орозбек Тимур уулу жапкандан кийин Михаил Паюш азыр топту оюнга киргизүүдө бир аз создуктады. Айтор тип узатылашырган топту Шухрат Рахманов менен Умидило Эминов талаш көрөт дагы. Манас Карипов Арген Жуматаевга топту ашырган, ал өз дарегин тапкан жок. Жана борбордук бөлүктөгү оюнда Ильяс Алимов ишенимдүү экенин дагы көрсөткүсү келет. Жана эч кандай оюн эрежесинин бузулбаганын команданын беттештин башкы калысы көрсөттү. Мына ушул жерде азыр
Ильяс Залимов балким ушул командасынын чабуун өзүнүн ичишкан жок, дагы борбордук бөлүккө келгенден кийин Владислав Павленко карата оюн эрежесин бузат. Манас Жутанов топ менен Айтор ал ушул өзүнүн жанында турган Шухрат Рахманов менен сол канат менен беттешти баштоого ашыгат. Чындыгында ушул алганын курамына бүгүн 2 жаш оюнчу талаага чыккан. Ал Орозбек Тимур уулу менен Арлен Шаршенбеков. Ушул 2 жаш оюнчунун дагы биз келечекте чоң бет клубтардын оюндарынан көрүп калышыбыз толук ыктымал. Ал эми ушул Нефчи командасынан 6 номерде жүргөн Сыймык Аскарбек уулу команданын жаш оюнчусу. Сөзсүз түрдө оюн талаасында бирден ушул жаш оюнчу болушу шарт экенин дагы биздин ушул биздин Кыргыз премьер лигасынын шарты экенин айтып өтөбүз. Топту дарбазага жолдогон Санжар Туракулов болду. Албетте ушул кай тарапка экени дагы белгисиз. Болгону ушул көздөн алыс деген сыяктуу дагы беттешти жүргүзөт. Демек Ильяс Залимов менен чабуулду баштайт жана Ильяс Залимов ашыкпайт. Михаил Паюш менен Михаил Паюшту барып ошол чабуулга алган эч ким жок. Андан ары сол канатка Манас Кариповго которот. Манас Карипов Элхан Темирбаев менен жана ал топту азыр кайда жолдогону белгисиз. Бирок командалаштары ошол топту өз карамагына тартып алууда мыкты экенин көрсөтөт. Арген Жуматаев алдын көздөй ашып кирип барган. Бирок бул жерде Сыймык Аскарбек уулуна азыр мыкты топту ашырып берүү орун алды. Жана Сыймык Аскарбек уулу дарбазаны көздөй жолдогон соккусу чейин кубаттуу болгон жок. Дагы топ Нефчи командасынын карамагында. Сыймык Аскарбек уулу топту ашыкпастан көтөрүп берет жана эч ким ал жакта жок. Болгону мынтип каршы ылдам чабуулга чыгуу болгон аракетте Аброр Кыдыралиев Арлен Шаршенбековго карата оюн эрежесин бузат жана башкы калыс Аспек Шекербеков азыр ар бир учурда дагы ошол өзүнүн көзөмөлүн алып беттешти толугу менен көзөмөлдөп турганы жок. Манас Карипов өзүнүн адатындагыдай эле каршылаштарынан топту барып тартып алууда мыкты экенин көрсөтөт жана Элхан Темирбаев менен Манас Кариповдун арткы бөлүктөгү топ колгон талашуусу алга командасынын курамында жок. Топту Умидулло Иминов тартып алат. Дагы дароо көпкө күтпөй ошол борбордук бөлүктөгү Атабек Хайдаровго ашырып берген жана карадан сол канаттан топ тыргытуу укугуна көк түстөгү ошол форма менен оюн талаасына чыккан Нефчи командасы кошот. Азыр ой 2 оюнчуну жазгыр өтүүдө Умидулло Иминов мыктылыгын көрсөттү. Жок, бул кечиресиздер Атабек Хайдаров жана Атабек Хайдаров өзүнүн мыктылыгын көрсөттү. Манас Кариповда топ кайрадан сол канат менен чабуулду Нефчи командасы улантат. Арген Жуматаев азыр топту ашырып берүүдө жаңылыштыкка жол берет. Дагы алга командасынын ылдам каршы чабуулу канчалык деңгээлде ийгиликтүү болот. Алибасан Алиуареги топту өткөрүп берген. Ой Орозбек Тимур уулу болчу. Ал эми ал ошол топту көп кармап койду. Айтор коргоочулар дагы ошол өзүнүн мыктылыгын көрсөтө алат. Кайрадан эле Олувасен Алиева топ колгон алга жана Нефчинин оюнчуларынын талашуусу жаш оюнчулар болчу. Эң соңку коргоочу менен Манас Жутанов каршылаштын алдын тосуп берет. Ал эми Элхан Темирбаевге топту ашырып берүүдө азыр ушул алда канча алыс болуп калды. Балким ошол жалгыз коргоочуну жазгыр өтүүгө Умидулло Иминов аракеттенip көрсө дагы болмок. Ильяс Залимовдун топ колгон талашы жана Орозбек Тимур уулу бүгүн активдүү ошол оң канат, сол канат жана
Санжар Туракулов кереги жок жерден ошол катачылыкка жол берет. Жана Нефчи командасынын оюнчуларынын топ колгон талаштагы oyun erежесин бузуу. Демек, Алмаз Маликов ашкан жок, дагы сыймык топто ашырып берүүдө Абрар Кыдыралиевге катачылыкка жол берет. Айтордун ушул борбордук бөлүктө бири-бирине топторду ашырып берүүдө эки команда тең. Алдаганча көбүрөөк катачылыктарга да жол берди. Марат Ажиниязов эки оюнчудан топто мыкты ашырып өтөт. Бирок Манас Карипов өз кезегинде каршылашына жетип барат. Дагы топ мынтип талааны таштап чыккандан кийин көпкө күтпөй алган командасынын оң канаттагы oyun жүргүзүүсү, демек коргоочулар менен дагы кайрадан ошол чабуулду баштоого аракетин көргөн экен. Дагы Шухрат Рахманов сол канатты көздөйт. Топту которгондон кийин албетте Марат Ажиниязов менен Манас Кариповдун оюну топ көзүн таштоодо. Марат Ажиниязов алдаганча ийгиликтүү болду. Буга чейин ошол Манас Карипов өзүнүн активдүү көрсөтө алган болсо, бул ирет эми ошол Марат Ажиниязов дагы команданын капитаны сыяктуу ошол чечимдерди чыгарууга дагы оң чечимдер чыгарууга тагыраагы ошол мыкты кадамдарга барып койду десек дагы болот. Кайрадан борбордук бөлүктөгү алга командасынын алдын көздөй чабуулуу. Эки команда ошол кезек-кезеги менен дагы беттешти өткөрүүдө. Азыр Олубасен Алириева ошол каршылаштын дарбазасын көздөй. Сокуларды багыттап көрө элек. Балким жок, кайрадан Сыймык Аскарбек уулу катачылыкка жол берет. Жана азыр Нефчи командасынан топ ташталып чыгып кетет. Санжар Туракулов Шухрат Рахманов менен оюнду баштаган. Жана Санжар Туракулов өзү ашыкпайт. Андан ары ал Манас Жутанов менен жана коргонуу бөлүгү менен алар мынтип Манас Жутанов азыр жолдогон топ албетте кайда экени дагы таптакыр белгисиз. Михаил Паюш топту оюнга киргизүүдө кайрадан ушул көпкө күтөт. Дагы Илья Залимов менен ортоңку бөлүктө баштайт. Топту алууда албетте Умидулло Иминов офсайд абалында калып калган. Оюндан сырткы арка учурда жана алга командасы кайрадан көпкө күтпөстөн туруп эле өзүнүн коргоочулары менен чабуулду баштайт. Ким бар ушул оң канатта? 11 номердеги Оразбек Тимур уулу жакын келет. Жана Санжар, андан ары ой Аман Манбековго топ ташырып берген. Ал азыр ушул дарбазаны көздөй соккуну жолдоду. Бирок мыкты, канча дагы бул аракет мыкты десек болот. Айтор ушул алганын алгачкы ушул ачык жана таамай жолдонгон соккуларынын дагы бири боло алды. Михаил Паюш кайрадан эле ушул кайсыл оюнчу менен дагы чабуулду баштаарын билбейт. Демек ал борбордук бөлүккөн ушул топту киргизип берүүгө аргасыз. Алсы көздөй топту ашыруу. Умидулло Иминов менен Шухрат Рахмановдун топ колгон күрөшү. Андан ары Арген Жуматаев Илхан Темирбаевга ашырып берүүгө ашыккан. Жана Илхан Темирбаев менен Марат Ажиниязовдун топ колгон талашуусу. Илхан Темирбаев Умидулло Иминовго топту ашырып берет. Жок, канча дагы топ эки оюнчунун ошол бири-бирин ашырып берүүсү менен талааны таштап чыккандан кийин алга командасынын оюнчулары топту капталдан оюнга киргизүү укугуна ээ болот. Алар жакынкы ошол өзүнө турган Владислав Павленко менен баштаган дагы жок. Канча дагы ошол быйылкы сезондун алкандагы эки команданын тең эң алгачкы ошол расмий беттештери. Алар буга чейин ошол достук оюндарын жолсо эл аралык ар кандай турнирлерде өзлөрүн сынашып келген. Буга чейин ушул Нефчи командасы түштүктө өткөн Сулайман Тоо кубогунун дагы жеңүүчүсү атыга алышкан. Жана азыр экинчи кабаттан дагы ушул оюнду жүргүзүү үчүн Нефчинин узун бойлуу
коргоочулары кирип барат. Тагыраагы Азамат Абдуллаев менен Ильяс Алимов. Руслан Амировдун дарбазасын көздөй. Жакын кирип баргандан кийин Элхан Темирбаев. Топту оюнга кошууда. Ашыкбай жана Элхан Темирбаев. Азыр топту киргизберде дагы катачылыкка жол берип алат. Демек Манас Карипов топту оюнга кошуу үчүн дагы барган сайын ушул жакындап барат. Ал эми алга командасынын эки оюнчусу чабуулга чыгууга даяр. Ал Орозбек Тимур уулу менен Алерива Алувасен. Коргоочулар толугу менен эки оюнчуну жабат жана экинчи кабатта топ болгон талаш. Эч кандай оюн эрежесинин бузулбаганын байкоодобуз. Жана Аброр Кыдыралиев менен Владислав Павленко экинчи кабатта топ болгон талашта алган оюнчуна карата эреже бузулганын көрсөтөт. Дагы Орозбек Тимур уулу топту өз карамагында сакталууга жана Аманбек Манубеков. Мынтип ашыкпастан Элхан Темирбаевди жазгырып өтөт жана Аманбек Манубеков Шухрат Рахманов менен арткы бөлүктү андан ары Орозбекке ашырат жана Орозбек жалгыз коргоочуну мыкты жазгырып өтүп туруп топту ашырып берет жана топ мынтип талант таштап чыгып кеткенден кийин кайрадан Михаил Паюш оюнга киргизет. Чындыгында мына ушул азыркы чабуул оюнчулардын бири-бирин түшүнүүсү эң эле мыкты болду. Бирок ошол голго жеткен жок. Оюнчулар жабык, ар бирин ошол экиден жаап алган. Жана Михаил Паюш ортоңку бөлүккө топту киргизип берет. Аны тосолда Алмаз Маликов мыкты экенин көрсөтүп алды жана Элхан Темирбаев менен Сыймык Аскарбек уулу. Ошол канаттарын алмаштырган. Буга чейин Сыймык Аскарбек уулу оң канатта ойноп жүргөн болсо, азыр анын ордунан ошол Элхан Темирбаев дагы өтө алганын көрө алдык. Аброр Кыдыралиев топ менен жана ал Арген Жуматаевга ашырат. Дагы Манас Карипов топ алгачылардан болуп кирип барат. Азыр топ кайда экени дагы белгисиз болгону ошол топтон эртерээк кутулуунун дагы айламалын Аброр Кыдыралиев көрөккө көксөп койгондой. Az оюнду Илхом Камилов капталдан баштайт жана Илхом Камилов алысты көздөй Олувасен Алеривага топту өткөрүп берет. Бирок жок. Оюнчулар соңуна чейин кармай алган жок топту өз карамагында. Жана кайрадан эле Илхом Камиловдун алыстан оюнга киргизүүсү. Борбордук бөлүктө топ болгон талаш. Манас Карипов менен Олувасен Алерива экөө ушул Абдышатанын катарында жүргөндө бири-бирин жакшы таануучу. Андыктан азыр Манас Карипов ага карата ушул беттешти жүргүзүүдө алда канча ийгиликтүү экен, ишенимдүү экенин дагы көрсөтүп алды. Аброр Кыдыралиев андан ары Манас Кариповго жана жок. Мынтип алдын көздөй топту ашырып берүү. Оливасен Алерива менен Ильяс Алимовдун экинчи кабаттагы топ болгон талашы. Азыр эч кандай ошол калыстын ышкырыгына эми гана жаңырат. Жана Рысбек Шекербеков азыр алганын чабуулчусунун жанына барат. Дагы тип дарыгерлердин дагы жардамы керек экенин көрө алдык. Айтор биз Олувасен Алерива беттешти уланталат деп дагы ишенебиз. Анчейин оор жаракат албады деп дагы. Азыр анын ошол алдын тородо анын жолун жабууда чындыгында эле Нефчинин коргоочулары өзлөрүнө ишенимдүү экенин дагы көрсөттү. Ал эми алды тараптан ошол чабуулда жүргөн Умудило Иминов, Жолсу Атабек Кайдаров сыяктуу оюнчулар беттешти бир аз жүргүзүүгө жарамсыз болууда. Алга командасынан 11 номердеги Орозбек Тимур уулу керектүү учурда керектүү жерден ошол тийиштүү кадамдарга дагы
бара ошол алышууда. Демек беттеш уланат жана Олувасен Алеррива талант таштап чыккандан кийин биз деп анын беттешти кайра улантууга дагы талаага кирип келгенин көрүүбүз. Ал эми топ менен болсо Невчинин дарбазачысы Михаил Паюш жана ал кайрадан эле ошол оюнду киргизүүдө ашыкпайт. Аны Ороз Тимур уулу камалууга алат. Илхан Темирбаев менен Аманбек Маныбековдун топко болгон талашы, андан ары Атабек Хайдаровдун жолун Шухрат Рахманов өз учурунда тосот. Дагы беттештен барган сайын ушул кызылуу дагы артат. Эсептер 0-0 экен дагы эсиңиздерге салып өтөрүбүз. Алысты көздөй Алмаз Маликов топту киргизет. Топтун алдын тосуп чыгууда Илхом Камилов алгачкылардан, бирок анын артынан ошондой эч кандай коргоочулар эле жок болчу. Балким ашыкпастан туруп дагы ушул беттешти жүргүзсө мыкты болмок. Нефчи командасы топту бурчтан оюнга кошот жана Элхан Темирбаев же болсо ошол Элхан Темирлан деп дагы өзүнүн аты жөнүн өзгөрткөн экен. Ал оюнга алыска кошот жана ылдам каршы чабуулга чыгуу эми орундалбайт. Капталдан топту оюнга кошкондон кийин Санжар Туракулов борбордук бөлүккө, андан ары Илья Залимов өзүнүн ошол чыныгы коргоочу катары дагы мыкты оюн жүргүзө аларын билебиз. Манас Карипов Сыймык Аскарбек уулуна сол канатка топту которот. Ал ошол оюнчулар жаздыруу өтүү үчүн болгон дагы аракеттеринен кийин беттешти ортоңку ошол бөлүктөн дагы баштай алды. Айтор Манас Жутанов ошол буга чейинки сезондордо Орусиянын жараны катары биздин биринчилигибизде беттештерин өткөрүп келген болсо, ал ошол биздин кыргыз жарандыгында калып, быйыл эми ошол Кыргызстан атынан беттештерге чыгып жатат. Демек ушул эки Кыргыз премьер-лигасынын эки оюнчусу дагы ошол бизде легионер деген ошол укугунан ажырайт. Балким бул жерде азыр Манас Жутановдун легионер деген укугунан ажыроосунун башкы себеби дагы ошол биздин бажы биримдигине кирген мамлекеттердин ортосундагы келишимден чыккандагы болушу толук ыктымал. Аны дагы биз тактап кийинчерээк силерге маалымат берип коебуз. Жана капталдан алганын оюнчулары топту оюнга кошот. Жана көпкө күтпөстөн эле Нефчинин оюнчулары топту өз карамагына алгандан кийин Алмаз Маликов борбордук бөлүк менен эми сол канат менен дагы оюнду улантууну көздөгөн жана Манас Кариповдун алысты көздөй чыгарып берген тобу азырынча талант таштап чыккан жок. Демек алыстан соккулоо Руслан Амиров мыкты Арген Жуматаевдин ушул жакынкы бурчтук болгон жолдогон соккусун тосуп алууда. Айтор Руслан Амиров ушул буга чейин бир эмес бир нече мындай топторду дагы тосуп өзүнүн эң эле мыкты жагынан дагы көрсөтүп келген оюнчу. Капталдан көтөрөт Илхан Темирбаевдин киргизген тобун азыр кайрадан Нефчи командасы ашыкпастан баштайт. Арген Жуматаев быйыл ушул мол көргөндөй мыкты физикалык жактан формада экенин да көрдүбүз. Жана алгачкы голду Азамат Абдуллаев мынтип дарбазага өз башы менен жолдоп коет. Жана эсеп 1-0. Чындыгында албетте ушул экинчи кабатта оюнду жүргүзүүдө коргоочулардын кирип баруусу бул өтө бир коркунучтуу экенин дагы билгенбиз. Биз мынтип эми Нефчи жана Алга командаларынын ортосундагы беттештеги алгачкы голго дагы гол алдык. Бул ушул Азамат Абдуллаев
өзүнүн эсебине жазып кое алды. Экинчи кабаттан ошол беттешти жүргүзүү чындыгында өтө оор экенин алганын оюнчулары дагы, Нефчинин оюнчулары дагы жакшы билет. Андыктан бул жерде ушул ага топту ашырып берген, мен жаңылбасам, бул Арген Жуматаев жана Арген Жуматаевдин ошол топту ашырып берүүсү өзгөчө алды. Арген Жуматаев Манас Кариповдун, алардын ошол биздин биринчилигибизде легионер саналбай калгандыгынын себептерин дагы биз кийинчерээк тактап көрөбүз, дагы айтып беребиз. Алга командасы сол канат менен оюн жүргүзөт. Шухрат Рахманов, андан ары Аман Манубековго эки оюнчу бар жана жок. Орозбек Тимур уулу топту өзүнүн командасынын карамагында сактап кала алды. Жана Павленко Владислав Павленко командашына арсылып берет. Жок. Азыр Манас Карипов топту алдын тосуп чыгып, оюнга кошууда өзүнүн алдыганча алыска дагы таштап алды. Кантсе дагы биз бүгүнкү ошол беттештеги алгачкы голду дагы көрө алдык. Демек, оюндардын ошол барган сайын кызып барат. Алга командасы баштагыдай ошол ашыкпасам эмес, эми алар дагы ошол ылдам жооп берүүгө даяр экенин көрсөтөт. Марат Ажиниязов Улубасен Алириевага топту ашырып берген. Анын алдын тосуп барда Манас Чултанов катачылыкка жол берүүгө аз калат. Жана Шухрат Рахманов албетте өзүнүн жарым таласында топту карманууда ойлосу керек. Руслан Амиров карадан оң канатка которот топту. Жана Владислав Павленко Арлен Шаршенбеков ашырып берген. Ал өзүнүн коргоо бөлүгүнө кайтарат. Айтор жарым таладан ошол каршылаштарын тосуп алууда дагы мыкты экенин. Алар өзлөрүнө ишенимдүү. Нефчи командасы 4 коргоочу, 4 жарым коргоочу жана 2 чабуулчу менен дагы беттештерин улантууда. Умидило Иминовдун жолу тосулуу. Жана азыр Аброр Кыдыралиев топту кайда ашырганы белгисиз. Оң канаттан ошол ачылган Элхан Темирбаев, жолсо Элхан Темирлан деп ошол бизге берилген протоколдун негизинде жазылган боюнча айтып турган болсок, Элхан Темирлан. Андан ары Аливасен Алириевага топту узатпай Орозбек Тимур уулу өзү жолдо көрүшү керек эле. Азыр канча дагы мыкты соккуну Арлен Шаршенбеков жолдой алды. Анчейин кубаттуу болбой калды. Балким кубаттуу болгондо Михаил Паюш анын ошол жолун тосуп чыгууга дагы ийгиликсиз болмок. Канча дагы буруштан чыгарып берүү орун алат. Жооптук ошол голду киргизүүгө дагы менимче эң ыңгайлуу учур биринчи ошол таймдын жүрүшүндөгү эң соңку ошол мүнөттөрдүн бири десек дагы болот. Айтор ошол убакыттар аз калат. Ал ортодо алга командасы кайрадан алыскы сокулар менен баштайт. Атабек Хайдаров алысты көздө киргизип берет. Элхан Темирбаев Аманбек Манубеков менен топ болгон талашта Аманбек Манубеков өзүнүн ишенимдүү коргоочу экенин дагы жакшы билебиз. Владислав Павленкого топ ашырылат. Манас Чултанов ашыкпастан ошол кайрадан Руслан Амиров менен топту улантынуудагы көздөгөн. Жок, ашыгышкан жок. Кантсе дагы алганын ошол оюнчулары жарым коргоодо мыктылыгын көрсөтөт. Аман Манубековго сол канатка топту ашырып берүү. Ал дарбазаны көздөй топту чыгарат. Бирок Михаил Паюш алганын чабуулчуларына караганда топко алгачкылардан болуп кирип барды. Жана ал мынтип чабуулду көпкө күтпөстөн баштайт. Умидило Иминов артты көздөй топту ашырып берет. Сыймык Аскарбек уулу топко жете албайт. Кантсе дагы жана азыр топ ушул Умидило Иминовдун башынан кеткен деген дагы чечимди башка алыс чыгарат. Топту албетте бул жерде көпкө кармап кое алды. Азыр топту кармоодо Арлен Шаршенбеков, ошол бутун Алмаз Маликов басып кетти деген дагы таасирлерди калтырууда. Жана албетте беттешти Арлен Шаршенбеков
туруп уланталат дейбиз. Азыр башкы дарыгер дагы ушул талаага кирип келип жетишип калган экен. Ал ушул талаадан чыгып кеткенден кийин биз кайрадан Алга командасынын топту оюнга киргизүүсү менен улантабыз. Убакыт аз калды. Алга командасынын эми убакыты созгон эмес, балким эсепти ийлентүүгө көбүрөөк көңүлүн бөлүшү керек. Шухрат Рахманов өзүнө жакын келаткан Санжар Турракуловго топту чыгарып берген Аброр Кыдыралиев. Азыр ушул топту өзүнүн карамагында сактоо эмес болгон, ушул келген топту каршылаштын жарым талаасына же болбосо ушул өзүнөн алысыраак ойнотууга дагы ашыккан. Ой, албетте бул жерде Арлен Шаршенбеков өзүнө ишенимдүүрөөк беттеш өткөзсө дагы болмок. Алысты көздөй топту чыгарып берүү. Умидило Иминов каршылаштын ушул камалууга алганга дагы жетише алды. Бирок Алганын ушул курамында тажрыйбалуу коргоочулар бар. Алар ушул оңой менен катачылыкка дагы жол бербейт. Орозбек Тимур уулу оң канаттан чабуулду күчтөндүрүүгө ашыгат. Жана Марат Ажиниязовго чыгарып берүү. Ал Улвасен Алиариеваны туура таап алганы менен анын алдын эки коргоочу тосуп калды. Алган эмес ушул Санжар Владислав Павленконун дагы Санжар Турракуловдун дагы жолдогон соккуларынын алдын толугу менен тосуп калууга азыр Ильяс Алимов менен Азамат Абдуллаев жетише алган. Кайрадан топту сол канатка которууга ашыгышат. Ким бар? Шухрат Рахмановго карата эки оюнчу арткы бөлүкмө эми гана ача экенин көрдүбүз. Бирок Санжар Турракулов Марат Ажиниязовду табат жана ал оң канаттан топту оюнга киргизет. Ким бар? Азыр жок. Кантсе дагы ушул экинчи кабатта коргонуу бөлүгүндө өзүнүн мыктылыгын көрсөткөн бул Алмаз Маликов болут алды. Ал Орозбек Тимур уулу менен топту талашууда дагы мыкты. Андан ары Умидило Иминовго топ ашырып берүү. Бирок ал ушул жалгыз болчу, андыктан жалгыз ушул оюнчу 4 коргоочуга карата кандайдыр бир чечимди кабыл алуу өрүсү кыйын экенин дагы билебиз. Улвасен Алиариева өзүнө ишенимсиз ойногон. Нефчинин коргоочусу Ильяс Алимов дагы атаандаш сыяктуу өзүнө ишенимсиз оюнга барат. Умидило Иминов өзүнө өзү мүмкүнчүлүк жаратууга кадамдарды таштап көрдү, бирок ал оңдон чыккан жок. Жана Манас Карипов менен Марат Ажиниязовдун топ колон талашуусунда Рысбек Шекербеков Манас Карипов тарабынан эреже бузулганын дагы айтат. Ал эми Манас Карипов азыр спорттук мүнөзүн көрсөтүп каршылашынан жок. Кантсе дагы биз бүгүнкү беттештеги алгачкы сары айып кагазын көрдүк. Аны Манас Карипов алат. Ал эми беттештин бүтөрүнө 2 мүнөт убакыт кошулду. Жана 2 мүнөттүн ушул убакыттын ичинде эми Алга командасында дагы бир стандарттык абал. Ушул жерден балким бүгүнкү ушул азыркы беттештин алгачкы таймындагы эң соңку жаралган мүмкүнчүлүктөрдүн бири дагы болушу толук ыктымал. Топ менен Илхом Камилов жана Илхом Камилов топту чыгарып берүүдө ашыкпайт. Калысын ышкыры жаңыраттагы Илхом Камилов алыстан алдын көздөй ашырат. Ким бар? Экинчи кабатта Шухрат Рахманов топтун жанында жана жок. Ал топту өзүнүн карамагында сактайт дагы ушул бурчтан чыгарып берүү орун алат. Жолсо футболдун тили менен айтканда аут. Жана аны оюнга кошуу үчүн Орозбек Тимур уулу кирип барат. Ал эми Нефчи командасынын оюнчулары экинчи кабаттан топту тосуп алууга даяр. Алыстан сокку бар. Аны дарбазага баш менен жолдогон Илхом Камилов. Бирок албетте ушул дарбазанын жанынан болгон бул эми гол эмес экенин дагы билебиз. Михаил Паюш алысты көздөй Элхан Темирбаев менен Илхом Камиловдун топ колгон талашы. Руслан Амиров дарбазадан чыгып коргоочуларга жардамын көрсөтөт. Жана ким бар? Аскарбек уулу Сыймак жок, жете алган жок.
жана Аманбек Маныбековго топту которуп берет. Ал борбордук бөлүктө ишенимдүү экенин дагы көрсөтөт. Аманбек Маныбеков Орозбек Тимурулуна жана Орозбек Тимурулу. Андан ары Арлен Шаршенбековго, ал Марат Ажиниязовду табат алыскы канаттагы жана мүмкүнчүлүк. Ой. Аманбек Маныбеков оң бут менен дарбазага сокку жолдой алды. Айтор ал ушул сол канаттагы өзүнүн эң мыктылыгындагы биринчи таймдын жүрүшүндө көрсөтө алды. Канча да барыңыздарды алыстабойго чакырабыз. Саналуу ушул көз ирмемдерден кийин кайрадан экинчи бөлүктөн амандашабыз. Кан шаарындагы Спорт Сити стадионуна кайтабыз. Нефчи жана Алга командаларынын ортосундагы Кыргыз премьер-лигасынын биринчи турундагы беттешин экинчи таймы жана ушул азырынча командалардан ушул алмашуу болбогону дагы маалым болду. Демек командалар топту оюнга кошууга даяр. Экинчи ушул Алямпанын башында дагы биз командалардын курамы менен тааныштырып өтөлү. Ушул бүгүнкү беттештин номиналдуу талаа ээлери болгон Алга командасынан баштай турган болсок, дарбазада биринчи Руслан Амиров, 17-чи Марат Ажиниязов, команданын капитаны, 18-чи Санжар Туракулов, 3-чү Илхом Камилов оң коргоочу кызматын аркалаган. Жана андан ары 8-чи Владислав Павленко, ушул өзү жарым коргоочу, бүгүн ушул коргоо бөлүгүндө дагы жакын оюндарды өткөрүүдө. Андан ары Орозбек Тимурулу, андан ары 19-чы Аманбек Маныбеков, 10-чу Арлен Шаршенбеков, 22-чи Манас Жутанов, 25-чи Улувасен Алерива, 27-чи Шухрат Рахманов. Ал эми ушул алмашка чыгуучу оюнчулар бул биринчи Руслан Жаныбеков, 15-чи Султанбек Бакытбек уулу, 5-чи Бектур Амангелдиев, 73-чү Кайрат Изаков, 9-чу Нурсултан Абдырахманов, 23-чү Максат Алыгулов жана 20-чы номерден ушул кореялык команданын легионери Ли Хо Сунг. Албетте анын беттештерин буга чейин көргөн эмеспиз. Эгерде эле бүгүнкү беттешин ушул дебюттук оюнун өткөрө турган болсо, анда анын дагы кандай оюн жүргүзөрүн сөзсүз түрдө көрөбүз. Ал эми ушул көк түстөгү форма менен оюн таласына жүргөн бул Нефчи командасы. Алардын курамы менен тааныштыра турган болсок, биринчи дарбазада Михаил Паюш, 4-чү команданын капитаны Ильяс Алимов, 3-чү Азамат Абдуллаев, 21-чи номердеги Алмаз Маликов, 22-чи Манас Карипов, 9-чу Элхан Темирлан, жолсо Темирбаев десек дагы болот. Жана Сеймик Аскарбек уулу катачылыкка жол берет. Марат Ажиниязов, андан ары топту Санжар Туракуловго таштаган. Ал ушул дарбазадан дагы ашыратып. Демек калган оюнчуларды дагы ушул айта кетели. 9-чу Элхан Темирбаев, 8-чи Арген Жуматаев, 23-чү Аброр Кыдыралиев, 7-чи Атабек Хайдаров, 17-чи Умидзило Иминов жана 6-чы ушул Сеймик Аскарбек уулу, команданын эң жаш оюнчусу. Демек алардын ушул алмашка чыгуучу оюнчулар 33-чү Темирлан Апаз уулу, дарбазачы 12-чи Эсенбек Үсөн уулу, 11-чи Элдар Молдожунусов, 10-чу Азамат Өмүралиев, 25-чи Александр Игнатенко, 91-чи Урмат Абдыкайымов жана 19-чу Аброр Аскаров экенин эсиңиздерге салабыз. Топ менен Алга командасы өзүнүн жарым таласында ишенимдүү элек кылат. Жана Владислав Павленко алдын көздө Улувасен Алериевага киргизип берет. Марат Ажиниязов менен топту өзүнө кармайт. Санжар Туракулов Улувасен Алериевага киргизет, дагы аны Аброр Кыдыралиев өзүнүн тосуп алып оңуна келтиргичек деле көпкө күттүрбөй алган оюнчулар топту өз карамагына алды. Чындыгында алар 1-0 эсенде артта калгандан кийин эми ушул оюнду барган сайын өз карамактарына алууга дагы ашыгат. Алардан ушул чабуул артынан чабуул коюп эсепти теңеп, керек болсо ушул жеңишке жетүүгө дагы ашыгарын жакшы билебиз. Азырынча Михаил Паюш адаттагыдай эле ашыкпайт. Ал буга чейин дагы ушул көбүнчө ашыкпай беттештерди баштаган. Экинчи кабатта болгон оюндарда Нефчи өзүн жакшы көрсөтө алган эмес. Азыр Элхан Темирбаев оң канат менен оюнга кирип барат жана топту мынтип дарбазага көтөрүүдө.
өтө алыс деп алат. Ал эми алга көпкө күтпөстөн чабуулду баштайт. Марат Ажиниязовго топту чыгарып берген болчу. Сыймык Аскарбек уулу жана Манас Карипов менен оюнунда тура көргөн. Манас Карипов өзүнө ишенимдүү, бирок андан топту тартып алды. Орозбек Тимур уулу активдүүлүгүн көрсөтө алды жана деп Азамат азыр Сыймык Аскарбек уулу топту өзүнө сактап калгандан кийин Манас Карипов Умиджило Эминовду тапкан аракетин көргөн жана азыр коргоочунун көзү түз буту менен кирип барган Умиджило Эминовго Рысбек Шекербеков эч кандай ушул оюн эрежесин бузбагандагы айтат. Айтор ушул беттештин башкы калысы бул Рысбек Шекербеков, ага капталдан жардам берүүчү калыстар Сергей Грищенко жана Артем Скопинцевдер каптал сызыктарынан жардам көрсөтөт. Резервдеги калыс Медер Тайчиев экен дагы. Эсиңиздерге салабыз, Малнас Жутанов Санжар Туракуловду, Ташланкуловду таап алды, бирок ал андан ары ушул ашыкпастан арды менен оюнду жүргүзөт жана Аманбек Маныбековго топту көтөрүү орун алган болчу, бирок анын жолун коргоочулар өз кезегинде тосуп алууга дагы даяр. Демек Алмаз Маликов топту Атабек Хайдаровго которгондон кийин ал мынтип дагы бир мыкты чабуул баштаганга жетише алды. Сыймык Аскарбек уулу топту өзүнө тосуп алууда дагы ташылыкка жол берет. Айтор Сыймык Аскарбек уулу балким топко акырына чейин чуркап көрсө жетип алышы мүмкүн, бирок ал ошол күчүн көп коротпону дагы ойлоду жана азыр Илхам Камилов өз дарбазасы менен баштаган. Шухрат Рахманов Аманбек Маныбековго ашырат. Ал болсо ашыкпастан гана туруп чабуулдарды баштады. Негизинен ушул команданын көпчүлүгү быйылкы сезондун алдында куралган, андыктан булардын эми ушул 3-4 айдын ичинде эле бири-бирин мыкты түшүнүп кетиши анчейин кыйын экенин дагы билебиз. Бирок ага карабастан ушул командалар өз оюндарын таап андан ары курап кетет десек дагы болот. Канча дагы бул эски командалар, тарыхы бар жана ой топко мына ушул болгон талаш күч экенин көрүүдөбүз. Азыр Арген Жуматаев талаанын ортосунда жатат. Сол канатты көздөйт, топту которууда Нефчи командасы ийгиликтүү экенин көрсөттү. Илхан Темирбаев Шухрат Рахмановду сол тарабы менен кирип барат, бирок анын мына ошол көтөргөн тобун Манас Жутанов өзүнүн жарым таласынан да чыгарат жана Алмаз Маликов жок, ал топту Владислав Павленкого тартырып жибергенден кийин эми алга командасынын жооптук чабуулу жок. Ильяс Алимов Ривага барган топтун багытын тосууда. Азыр Нефчинин коргоочулары мыкты бир оюн жүргүзөт дагы. Капталдан топту оюнга киргизүү үчүн Аманбек Маныбеков барат. Ал алыска ыргытып киргизе аларын да билет элек, бирок бул жолу Орозбек Тимур уулу менен ойнону чечет жана топ менен бара жаткан Арлен Шаршембековдун жолу толугу менен тосулуу. Бул жерден Рысбек Шекербековдун бүгүн ошол көбүнчө бүгүнкү беттеште бир гана сары айып кагазын берди. Андан ары ушул балким сезондун башы үчүн болгондор сары айып кагаздарын көбүнчө бербей сактап калууларын дагы көбүрөөк көрүүдөбүз. Топ менен Санжар Туракулов ушул Нефчи командасы өзүнүн алгачкы голун дагы стандарттык абалдан киргизген. Балким алга командасы дагы эсептин мына ушул жерден теңөөгө ашыга чыгар, бирок мына ушул ар бир оюнчуларды коргоого даяр. Илхан Темирбаев ылдам чабуулга чыгууга даяр болсо, бирден оюнчулар жабылган. Азыр ушул башкы калса Рысбек Шекербеков оюнчулардын ортосундагы тирешин дагы басаңдатып алгандан кийин албетте топ оюнга кошулат.
жер менен топту оюнга киргизүүгө ашыккан. Арлен Шаршембеков албетте топту оюнга кошкучак эле. Нефчи командасы ылдам чабуулга чыгууга даяр болчу. Элхан Темирбаев сол канатка узатылган топту тосолгон жок, дагы Аманбек Маныбеков менен Илхам Камилов арткы бөлүктөн топту оюнга кошулат. Владислав Павеленко Марат Ажиниязовду табат, жакынкы оң канатында турган. Ал Васена Леривага топту ашырган болчу. Жана Михаил Паюш азыр өзүнүн ишенимдүү оюнундагы жүргүзө алды. Андан ары Элхан Темирбаев менен Алмаз Маликов. Жана Элхан Темирбаев 3 оюнчуну жазгырып өтүүгө аракетин көрдү. Жана чындыгында өтүп кете алды. Эң соңку ашырып берүү, бирок Умиджило Иминов каршылашына топту ашырдан чейин өзүнө ишенимдүү көрө алган жок. Умиджило Иминов азыр жаракат алып калгандагы калыс тартабына белгисин берди. Азыр Рыспек Шекербеков биринчи жардам сөзтурдагы керек экенин көргөндөн кийин дарыгерлер талага келет. Жана ал эч кандай оор жаракат албады. Беттешти, мындан ары дагы улантылат деп ишенебиз. Эгер деле Умиджило Иминов жаракат алып кала турган болсо, анда Нефчи командасынын алмашачуучу оюнчуларынан бул жерде Элдар Молдожунусов бар, чабуулчунун кызматына аткарган. Жана ушул Кара Балта командасынан Нефчиге өткөн Урмат Абдыкайымов дагы бар экенин жакшы билебиз. Жана азыр ушул оюнчу дагы канча дагы беттеш уланат. Жана Умиджило Иминов эч кандай оор жаракат албаган дагы көрө алдык. Руслан Амиров алдын көздөй топту ашырып берет. Манас Жутанов оң канатка топту которот, бирок ушул көбүнчө биз каптал канаттарында оюнчулардын ачык экенин көрдөбүз. Манас Аман Манубековго топ мыкты көтөрүлгөн болчу. Марат Ажиниязов менен ушул Аман Манубеков бир эле учурда коргоочунун дагы ушул жана ал менен бирге чабуулга дагы кирип барганын көрөбүз. Марат Ажиниязов команданын капитаны катарында чыккан. Ал өзүнүн ушул эң алгач футболдогу чоң кадамдарын Нефчи командасынан баштаган. Андан кийин ошол Нефчи командасы, андан кийин Дордойдон кийин Алга Алай, кайра ушул ар бир командаларда дагы жүрүп келди. Тагыраак айтканда ушул соңку учурда алдыңкы төрттүктүн катарына кирген командалардын ар биринде бар. Арген Жуматаев, азыр Руслан Амировдун ушул болушунча шаштырып коюуга дагы умтулду. Бул Нефчи командасынын бүгүнкү беттештеги эң алгачкы мындай алдын көздө кирип барыбызда болду. Командадан ушул чабуулчу катары беттешти өткөрүп жаткан 17 номердеги Умиджило Иминовдун дагы андай ушул каршылаштарын букмалоого алганын көргөн эмес болчук. Демек алгачкы алмашуу алга командасында орун алды. Владислав Павеленконун ордуна бул кореялык Ли Хон Сунг чыгат 20 номерде. Жана Ли Хон Сунг азыр ушул ол Васена Лерива сыяктуу алдыңкы флангда беттешти жүргүзөрүн да көрдүк. Ал оң канаттан ачык, демек ага топ жетеби жок. Азырынча Арлен Шаршембеков эки оюнчуну жазгырып өтөт. Жана андан ары Орозбекке топту чыгарып берүүдө катачылыкка жол берди. Санжар Туракулов Ильяс Алимовдон топту жазгырып өтүүдө дагы мыкты. Азыр жарымтала ачык экенин көрөбүз. Ал эми Санжар Туракулов эң кереги жок жерде жыгылат. Дагы Умиджило Иминовго ашырылган топ өз багытын таба алган жок. Жана алга командасы алдыган ушул кирип барууда ашыгып жатканда көрдүбүз. Ал учурда командада экинчи
ошол алмашуудагы даярданууда ал 5-номердеги оюнчу Бектур Амангелдиев экен да көрөбүз. Ал менимче ошол Орозбек Тимур уулунун жолусу Арлен Шаршембековдун ордуна дагы алмашууга чыгуусу ыктымал. Топ бурчтан чыгарылат жана жок, кантсе дагы азыр командалар эки команданын тең оюнчулары ишенимсиз кадамдарга бар койду. Арген Жуматаевдин алды ачык болчу, андан ары ошол өзү деле топту алып Элхан Темирбаев көрсөлмок, бирок жок, кайрадан борбордук бөлүккө узатылган топ. Манас Жутанов топту өзүнүн төшү менен тосуп алгандан кийин ал чабуулду ишенимдүү баштай алган эмес. Жана Михаил Паюш азыр ошол топту жыгарып берди. Ашыга тагы таптакырга тачылыкка жол берет. Алмашууга чыккан Лихо Сунгтун азырынча буту топко тиелек. Балким ошол анын биринчи тийген буту эле, балким гол дагы болушу ыктымал. Ал ортодо алга командасынын комбинациялык оюну. Орозбек жок, ал дарбазаны көздөй ашырган жана топ талан таштап чыккандан кийин бурчтан чыгаруу орун алат жана топту Орозбек Тимур уулу өз оюнга киргизет жана бул ирет эми өтө бир сонун көтөргөн жана дарбазаны көздөй баш менен соккуну жолдогон Санжар Туракулов жетише алды. Кантсе дагы ошол мыкты аракеттер жолсо дарбазаны көздөй багытталган соккулардын ар бири бул көрөрмандардын дагы кубанычын ашырат. Марат Ажиниязов жана Сыймык Аскарбек уулу топ болгон талашта өздөрүнө ишенимсиз боло алган жок. Андан ары Марат Ажиниязов командасынын беттештүү жүргүзүүсүн дагы башкарат. Аман Манубековго жок, кантсе дагы азыр өтө алысты көздөй чыгарылган топтор жок. Беттешти көрүүгө келген көрөрмандар азыр командаларды эч канча ушул сүрөнгө албайт. Айтор Илбирс командасынын ушул жаңы түзүлгөнү карабай алардын көрөрмандары дагы бар экенин алар ушул кечээ Абдышата менен болгон беттеште келип өзүнүн командасын толугу менен сүрөнгө алганда көрдүк. Сыймык Аскарбек уулу чындыгында азыр топту бир аз өзүнүн карамагында сактабай ашыгат. Дагы сол канатка которот Элхан Темирбаев топ менен Аманбек Манубеков каршылаштын алдын тосууга жетишти. Демек Элхан Темирбаев андан ары Алмаз Маликовго көтөрөт. Ал дарбазаны көздөй жана ой Медило Иминов чындыгында баш менен экинчи кабаттан мыкты оюн жүргүзө алды. Экинчи голдун дагы кирип кетүүрүнө өтө аз калганы менен ал орундалган жок. Эки команда да тең ошол экинчи кабатта мыкты оюндар жүргүзөт. Ал эми жер менен жолсон ошол жазгырып кирип барып жолдонгон соккулар анчейин көп эмес экенин дагы. Демек алга командасынын оюнчулары жана Лихосунг алгачкы буту топко тийгенден кийин ал деп таланын капталсыздыгын дагы таштап чыгат. Биринчи алган топ эле ийгиликсиз коштолот. Жок, Манас Жутанов менен Медило Иминовдун топко талашы. Эки команда да тең коргоочулар бүгүн эң мыкты оюндарды жүргүзүүдө. Алар ушул чабуулчулардан кем калбаган активдүүлүк менен да көрдүк. Шухрат Рахманов анын жолу тосулуу. Жана Манас Жутанов Марат Ажиниязов менен оюндуу антмак, бирок оюндан тышкаркы учурда
Марат Ажиниязов кылат дагы. Эми Михаил Паёш. Офсайд абалынан кийин топту оюнга кошот. Шухрат Рахманов ал мына ошол жарым коргоочунун кызматын арткалап борбордук бөлүккө түшкөн экен. Ал эми буга чейин мына ошол борбордук коргоочунун кызматын аркалаган, каптал коргоочунун кызматын аркалаган 3-номердеги оюнчу Илхам Камилов борбордук бөлүккө келет. Дагы Аманбек Манубеков өз капталчысы, оң канаттан ошол жарым коргоочунун кызматын аркалаган Марат Ажиниязов коргоочу бөлүгүнө өтчү. Демек ошол Ехосун анын ордуна чыккандан кийин беттешти дагы кандай өткөрөрүн көрөбүз. Аманбек Манубеков топту оюн дарбазаны көздөй жолдо, бирок жок, канча дагы дарбазадан алыс. Бул деген эми Нефчи командасында эч кандай коркунуч жок. Алардын жооптук чабуулду баштоого дагы укугу бар деген нерседен кабар берет. Ал ортодо Алга командасынын алмашка чыгуучу экинчи оюнчусу даяр Бектур Амангелдиев. Жана Арген Жуматаев азыр сол канат менен чабуулантат. Жана Арген Жуматаев албетте кечиктирип койду. Семик Аскарбек уулу бир аз топту кармап койгондон кийин анын ошол оюнун дагы көрөбүз. Шухрат Рахманов оюн таласын таштап чыгат. Дагы анын ордуна ошол оюнга Бектур Амангелдиев кирет. Жаңы ошол эрежелерге ылайык оюнчулар эми сөзсүз түрдө алмашуучу же болбосо резервде калыс турган жактан эмес, өзүнө жакын талаадан дагы беттештин таласын таштап чыгып кете берсе болот экенин жакшы билебиз. Аброр Кыдыралиев топ менен Илхан Темирбаевга топту которот. Жана Илхан Темирбаев Аманбек Манубеков менен болгон буга чейинки тирешүүлөрдө дагы ошол азыраак ийгиликке жеткен. Руслан Амиров Аман Манубековго, андан ары Арлен Шаршенбеков ортодо. Жана ал топту ашырып бергичекти эле ошол Нефчинин жарым коргоочулары топту андан тартып алууга жетише алды. Илхан Темирбаев жана Умидилло Иминов саналуу көз ирмендерге эрте чыгып алат. Дагы офсайд абалына калып калат. Алга командасы эсепти теңөө үчүн кайрадан ашыгат. Жана Марат Ажиниязовду көздөй багытталган топ ошол көздөө максатына жете алган жок. Кайрадан алыска ошол оң канат болгон топту ашырып берүү. Илхан Темирбаев кайрадан дагы ошол туура эмес ашырып берет. Ильяз Алимов азыр каршылаштарынын жолун тосуп барууга жетишкен. Ал Орозбек Тимур коргоочунун болсунча жазгырып өткөндөн кийин ой эң соңку ошол Манас Карипов өзүнүн дарбазасында ишенимдүү оюн жүргүзөт. Дагы Михаил Паюшка өзүнүн эң эле бир сонун жардамын көрсөтө алды. Борбордук бөлүктө Санжар Туракулов топ менен Аманбек Манубеков ал Манас Жутановго ашырандан кийин Алга командасы жана Ли Хосунг топту канча да өзүнүн карамагында сактап кала алды. Ал ушул буга чейинки аракеттеринде топту туура эле дарбазага багыттоодагы жолдогон болчу. Кайрадан Евчинин ушул дарбазасында коопту учур жаралды. Дагы Марат Ажиниязов топту оюнга кошууга даяр. Ал ортодо Нефчи командасынын алмашуусу бар. 17-номердеги оюнчу чабуулчу Умидилло Эминовдун ордуна
25 номердеги Александр Игнатенко оюнга чыгууга дагы даяр жана Александр Игнатенконун жарым коргоочу ошол кызматын аркалап келгенин билебиз. Демек Александр Игнатенко азыр жарым ошол коргоо бөлүгүнө кире турган болсо анда Медило Иминовдун ордуна алдыга чабуулга бул Атабек Хайдаров чыгат. Ал ортодо Нефчи командасынын экинчи. Алмашева чыгуучу оюнчусу дагы даяр жана Михаил Паюш. Топты оюнга киргизет. Азыр Атабек Хайдаровдун жардамы менен Нефчи командасынын карамагында топ жана Арген Жуматаевга бул ирет эми сыймык Аскарбек уулу. Топту ашырып берүүдө. Туура ашырып бере алган жок. Экинчи бөлүктө Азамат Абдуллаев. Играли, играем. Аман, давай, играй. Өзүнүн ишенимдүү экенин дагы көрсөтөт. Аманбек Маныбеков сол канат менен эми бул ирет Илхан Темирбаевди жазгырып өтүүгө ашыкты. Жок, канча дагы топ дарбазачы Михаил Паюштун оюнга кошуусу менен башталат. Демек Илхан Темирландын ордуна оюнга Азамат Өмүралиев кирет. Азамат Өмүралиев ошол жаштар курама командасында дагы барып өзүнүн мыктылык жагынан көрсөтүп алган. Ал өткөн жылы Кара Балтанын курамында ошол бир эмес бир нече гол жаратып айырмалана алган жаш оюнчу болгондугун билебиз. Демек азыр ошол борбордук бөлүккө Азамат Өмүралиев менен Атабек Хайдаров оюнун жүргүзө алат. Ал ортодо Илхан Темирбаев эч кандай оор жаракат албады деп дагы үмүт этебиз. Канча дагы ал ушул алмашууга чыга турган оюнчу болчу. Азыр оюн ошол бир саналуу көз ирмемдерге басаңдап да калгандан кийин Азамат Өмүралиев оюнга кирет жана Нефчи үчүн ошол анын бүгүн дебюттук беттеши ошол расмий жосо официалдуу беттештирде экенин дагы билебиз. Андан ары Аскар уулу сыймык Азамат Өмүралиевке топту ашырып берет. Аброр Кыдыралиев менен Орозбек Тимур уулунун экинчи кабаттагы топ болгон талашуусу жана Атабек Хайдаровдун оң канат менен кирип баруусу. Атабек Хайдаров жок, ал ушинтип топту аутка чыгарат. Дагы Нефчи командасы бурчтан чыгарып берүү бурчтан топ чыгарып берүү укугуна дагы ээ болду. Азамат Абдуллаевдин буга чейин ушул алгачкы голду дарбазага баш менен жолдоп командасына жеңиш алып келе алганын көрдүк. Ал эми Ильяс Алимов буга чейин ушул Алай командасынын капитаны катары ойноп жүргөндө дагы ал керектүү учурларда командасына гол алып келе алган. Бир гол эми ошол толугу менен жеңишке жетти деген эмес, бардык көз ирмемдерде өзгөрүп кетиши мүмкүн деген дагы чакырыктардан кабар берет. Жана жок, капталгалысын ошол бурчтан чыгарып берүү укугун көрсөткөн болсо Рысбек Шекербеков ал дарбазадан башталуу дагы белгисин бергенден кийин алга командасынын ылдам чабуул болгон аракети Арген Жуматаев Атабек Хайдаровга жана экинчи кабатта бүгүн оюнчулар көбүрөөк беттешти жүргүздү. Жок, азыр Ильяс Алимовдон Олувасеун Алерива мыкты өткөн менен анын жолун Азамат Абдуллаев тосуп кала алды жана алга командасындагы үчүнчү алмашуу албетте ошол өзүн бүгүн
таланы бардык жагында чуркап жүрүп көрсөткөн Санжар Туракулов оюн таласын таштап чыгат. Дагы анын оюна мелдешке ошол Максат Алыгулов кирет жана Максат Алыгулов сырым ошол беттешин арткы коргонуу бөлүгүнө жок чабуул бөлүгүнө тескерисинче ошол тез чабуул бөлүгүнө өтүп дагы алга командасы өзүнүн чабуулун күчөтүүнү көздөгөн. Атабек Хайдаров топ кылган талашта каршылаштарын чалып койду деген дагы белгини каптал кабылса чыгарат. Ал Сергей Гришенко мен жаңылбасам жана эми узун топту ашырперлер менен алга командасы алдыга кирип бара турган болсо Нефчик командасы буга чейинки деле ушул ашыкпастан жок. Ой. Арген Жуматаев азыр оңго эмес же солго эмес кайда ушул топтун багытын жолдогонда белгисиз. Александр Игнатенко топту өзүнүн мыктылыгын дагы билебиз. Жана Лихо Сумка Марат Ажиниязов топту ашырып бергенден кийин ал топту өз карамагында сактап калат. Марат Ажиниязов дарбазаны көздөй көтөрүп берүү жана экинчи этажда экинчи кабатта тагырааган ушул Максат Алыгулов топту дарбазага баш менен жолдого ашкан болчу. Анын ушул жасаган чабуулдары мындан дагы чыгалган жок. Алыс көздөй топту ашырып берүү Атабек Хайдаров. Ага ушул жардам берди эч ким жок. Бул анын Нефчик командасы азыр ушул 1-0 астында алда экенин эсине алат. Дагы алар топту өзүнүн дарбазасынан алысыраак кетирип ушул кандайдыр бир коркунучтардан алыс болууну гана көздөйт. Ал эми ушул оюнчулардын бири дагы өзлөрүнүн ушул каршылаштарын жазгыр өтүүгө же болбосо дагы бир башка ишендүү адамдарга барасы келбейт. Манас Карипов топту тартып алгандан кийин ал деп алдын көздөй кирип барууда катачылыкка жол беришет. Сыймык Аскарбек уулу Марат Ажиниязовдун бутун көздөй жолдонгон топ жана Сыймык Аскарбек уулу бул ирет эми Умедило Именовду топту жолдогон. Топ колгон кагылышууда оюнчулар сары айып кагазын алат. Бул үчүнчү ошол номердеги Илхам Камилов. Жана бүгүнкү ушул беттешин жүрүшүндөгү экинчи сары айып кагазы Не надо, Марачка. Газамат Абдуллаев ортодо Арген Жуматаев менен оюнду баштайт. Арген Жуматаевдин ашырып берген топторун Оразбек Тимур уулу кармалат. Ал эми Манас Карипов коргоого жардам берүүгө келген мен өткөн жок жана оюн эрежеси эч кандай оюн эрежесинин бузуу бар. Марат Ажиниязов топту оюнга киргизет. Борбордук бөлүктө турган Ален Шаршембеков андан ары Аманбек Манубековго которот жана Аманбек Манубеков топту өз карамагына сактап калган менен ал оюн таласын таштап чыгып кеткен жана Нефчик командасына азыр ашууга эч кандай себеп жок. Алар 1-0 эсебинде. Алда Михаил Паюш топту алыс көздөй киргизет экен. Ал ушул буга чейин Илья Залимов менен жолсо Аскарипов менен дагы каптал сызыктар менен баштаган. Ой. Азамат Өмүралиев машыга чыгат. Ал ушул айрым учурларда өзүнө өзү дагы ушул голдук учурларды жаратканды билет. Андай оюнчулар биздин Кыргыз премьер лигасында саналуу.
кандай экенин дагы билебиз. Атабек Хайдаров ойын эрежесин бузганга ишарат кылган, бирок Алга командасы аны сөзсүз түрдө күтпөйт. Алар тескерисинче барган сайын ылдам чабуулдарга чыгууга дагы даяр. Манас Жутанов алдын көздөй, жакын каралыкта Ли Хосунг ал борбордук бөлүккө алып барат жана Алга командасынын бири-бирине топторду ашырып берүүсү. Марат Ажиньязов, андан ары Арлен Шаршенбековго, Алвасен Алирива алмашууга чыккан. Максат Алыгуловго топту ашырып берген, бирок кайсы дагы азыр Алга командасынын оюнчуларын ушул баштаган чабуулдун жок дегенде алыстан болсо да сокку менен соңуна чыгарабыз деп Арлен Шаршенбековдун дарбазаны көздөй тепкен тобу дарбазанын ушул таптакыр туура эмес багытта барат. Дагы Михаил Паюш топту оюнга кошуп аталы. Нефчи командасы футболдогу белгилүү болгон убакытты созуу деген дагы ушул көрүнүшкө барат. Азыр команданын капитаны жок, кечиресиздер, Ильяс Алимов эмес, тескерисинче бул 21 номердеги оң коргоочу Алмаз Маликов жаткан экен. Алмаз Маликов беттешти улант алат жана Нефчи курамында 2 алмашуулуу болсо, Алга командасы бардык ушул алмашууларды орундатып бүтөт. Ортого киргизилген топ, экинчи кабатта алган оюнчулары топту тосуп алууда мыкты Атабек Хайдаров менен Илхом Камиловдун кагылышынан кийин Алга командасы топту оюнга кошушат. Манас Жутанов топ менен Hareket! Нихуя не задел. Там ушел, блядь.
Mana! İki daysa Slimov. İki daysa. İmat! Slimov! Биз техникалык себептерден улам кайсыл бир көз ирмемдерде силер менен чок учурап калды баяндоо жана андан ары ошол оюндун жүрүшү мыкты көз ирмемдер менен коштолот. Соңку учурда Нефчинин коргоочусу Алмаз Маликов сары айып кагазындагы алып калды. Оюнда ошол акыркы учурларда оюнчулардын эрежелерди бузуулары дагы көп ушул орун алды. Чындыгында Алга командасы ушул эсепти теңөө үчүн алдын көздөй кирип барып каршылашын кысым калган болсо, Нефчи командасы ушул 1-0 эсебин аксактап калууга дагы алар ашыгышууда. Демек алмашуу орун алат жана Арген Жуматаевдин ордуна Нефчи командасынан оюнга кирген бул 91 номердеги Урмат Абдыкайымов. Ал өткөн жылдагы ошол сезонду Кара Балта командасында дагы өткөргөнүн жакшы билебиз. Алга командасы барган сайын алдын көздөй чабуулдарына улантат жана Александр Игнатенко менен алган оюнчулары андан ары дарвазаны көздөй соккуну дагы алганын жаш оюнчулары жолдой алышты. Михаил Паюш топту оюнга киргизет. Дагы азыр Нефчи командасынын кезектеги чабуулу Урмат Абдыкайымов алдын көздөй топту ашырып берет. Бирок Марат Ажиниязов коргонуу бөлүгүндө өзүнө алда канча ишенимдүү экенин көрө алдык. Ли Хосун топ менен Манас Карипов ага карата
буга чейин дагы ошол бир нече өзүнө ишенимдүү беттеш оюндарын жүргүзгөн, анын жолун тосуп калууга дагы жетише алган. Жана ой Орозбек Тимур уулу азыр мыкты соккун жолдоду, анын жолун тоскон Михаил Паюшту дагы балдеп койсок болот. Ал буга чейин дагы ошол Аманбек Маныбековдун туура дарбазага жолдонгон соккусун тосо алган. Ага топту ашырып берген бул Максат Алыгулов бол алды. Жана Нефчинин дарбазачысы Михаил Паюш бүгүнкү беттештин ушул өзүнүн эң эле бир мыкты беттештерин дагы өткөрүүдө. Айтор сезондун башы жана Михаил Паюш эми командадан ушул жергиликтүү эмес легионер катарында болсун алат, андыктан ал ушул командасын мындай учурларда коргойт деп алынган. Ал азырынча ушул өзүнүн дарбазадагы биринчи номерде экенин дагы тастыктап беттешти өткөрүүдө. Кантсе дагы убакыттын ошол соңуна 5 мүнөт кошот. Башкы ошол резервдеги калыс Медет Тайчиев, алга командасынын ошол карамагында 5 мүнөттүк убакыт бар. Жана алар эми бул голду эсепти теңеге аракетин көрсөт. Илья Залимов өзүнөн алыс, Урмат Абдыкайымов азыр Руслан Амировду кысымга алып койгон дагы дайыр экенин көрөбүз. Бирок Руслан Амиров өзүнө алдаганча ишенимдүү. Андан ары Илхам Камиловго аштырып берет. Илхам Камилов сол канаттагы Олвасеун Алериваны табат. Жана алга командасы борбордук бөлүктөгү ашыкпаган оюндарын жана Сыймык Аскарбек уулунан Лихосунг ылдамдык менен гана өтүп кетүүгө дагы даяр экенин көрсөттү. Алвасен Алерива топту албетте өзүнүн карамагында сактап кала алат, бирок андан ары ал дарбазаны көздөй топту көтөрүп берүү жана Лихосунгдун дарбазага жолдогон тобу азыр ошол бар системасы болгондон биз албетте гол кирди же кирбеди деп аныктай алмакпыз. Ал эми азыр эч кандай бар системасы жок, андыктан мынтип Нефчи командасы топту өзүнөн дагы алысыраак тебип чыгарып салды. Лихосунгдун ошол командасына кереги жарай турган соккусу болгон. Азыр көрөрмандардын бардыгы да ордунан козголуп бул дарбазага кирип кетти деген дагы ишенимдерде экенин көрө алды. Демек андан ары топ менен Арлен Шаршенбеков борбордук бөлүккө киргизет жана алга командасынын ошол калган учурдагы каршылаштарын камалоого алуусу чындыгында өзүнүн оңунан дагы чыгып жатканын көрүүбүз. Азыр ага карата оюн орой ойнолду. Максат Алыгулов жана Максат Алыгуловдун тартып алган тобу андан ары карадан жок. Дарбазаны көздөй Орозбек Тимур албетте бул жерде Михаил Паюшту текшерип көрө алды. Ал эми Нефчи командасы оюнчулары калган кошумча берилген убакытта дагы ошол өзүнүн карамагынан мыктылап өткөрүп койгон дагы мындай экенин көрсөтөт. Азыр ошол көп чуркап конганын тарамыштары дагы түйүлүп калган чыгар. Балким бул эми футболдун дагы бир ошол мыкты көз ирмемдеринин бири болуп калат чыгар. Кантсе дагы ошол азырынча жалгыз голдун ээси бул Нефчинин коргоочусу Азамат Абдуллаев экенин дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Жана Азамат Абдуллаев командасына коргонуу бөлүгүндө дагы мыктылыгын көрсөтө алды. Алмаз Маликов ошол тарамыштарын түйгөндөн кийин оюн таласын таштап чыгып кетет. Ал эми Михаил Паюш борбордук бөлүккө топту чыгарып берди. Аны чоң гана токтотпостон Бектур Амангелдиев Нефчи командасынын пайдасына дагы чечип кое алды. Жана Бектур Амангелдиев тобунан кийин Манас Карипов топту алдын көздөй изгилип берет. Урмат Абдыкайымов топ менен андан ары Сыймык Аскарбек уулуна чыгарып берет. Жана топ албетте Нефчи командасынын курамында топ 3-номердеги Илхом Камиловдун бутунан чыккандагы
жакшы билебиз, Манас Карипов кайрадан ашыкпастан гана алдын көздөй кирип барат жана Урмат Абдыкайымовдон башка ошол чыгарып берүүгө эч ким жок экенин да билебиз. Жана Урмат Абдыкайымов азыр топту тосуп алды. Өзүн эң эле мыкты көрсөтүп алды. Андан ары Манас Карипов оң канатка Азамат Өмүралиевге которгон болушу керек эле. Руслан Амировдун көпкө күтпөй алдын көздөй чыгарып берүүсү жана Манас Жутановдун эми ошол чабуулчу катарындагы кызматтөөрүн көрөбүз. Азамат Өмүралиев Урмат Абдыкайымовго ашырып берет. Ал эми албетте тип командасы жеңип жаткан учурда көбүнчө чабуулга эмес топту сактоого гана басым жасоосу керек. Жана Лихо Сунг топту артка ашырып берген менен экинчи кабатта топ колгон талаш Урмат Абдыкайымов топту тартып алат жана андан ары Атабек Хайдаровго ашырып бергенден кийин Атабек Хайдаров азыр топту 3 оюнчуну жазгырып өтүүгө аракетин көрдү жана албетте канча дагы 3 оюнчудан өткөндөн кийин ал топту өз карамагына эмес, ушул каршылаштарынын жарым таласына тээп салат. Ильяс Залимов каршылаштарынын тобун тосуп чыгууга дагы даяр экенин көрсөтүп алды. Урмат Абдыкайымов командаштарын камалууга алат. Аброр Кыдыралиев Урмат Абдыкайымовго ашырат жана Урмат Абдыкайымов албетте азыр топту коргоодон бөлөк дагы аргасы жок экенин билебиз. Марат Ажиниязов азыр ушул керексиз учурда топторду оңгөрүзөбүз. Айдор ошол Александр Игнатенко украиналык Нефчинин жарым коргоочусу. Ал ошол өткөн жылда сезондордо командага чоң жардам тийгизип, негизги курамдын оюнчулары болчу. Быйыл эми ошол негизги курамга чыкпаганын себеби ошол жакындан байкаганда анда ашыкча салмак бар экенин дагы көрүүбүз. Жана беттеш мынтип жыйынтыкталгандан кийин бүгүн Нефчи командасы өзүнүн алгачкы жеңишине жетет. Биз алардын ушул премьер-лигадагы 3 упайын алышы менен куттуктайбыз дагы. Алга командасына кийинки беттештеринде ийгилик каалайбыз. Сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар. Жана Кыргыз спорттук телеканалынан спорттук самалыктарды түз эфирден көрүп туруңуздар.